Пайгамбарыбыз дагы бир намазды үйрөткөн бизге. Пайгамбарыбыз дагы бир намазды Пайгамбарыбыз жөн элечи айтып койгон жок, өзү окуйт эле. Өзү амаллап эле сахабаларга үйрөткөн эле. Салату таспих деп коет. Эмне экен бул? Таспих намазы деген. Таспих деген намаз. Биз азыр куптан намазды эле жүрөбүз да, көрсө башка да намаздар бар экен да. Оозодо окушуңузбу? Жок, күн сайын окуйт. Болбосо бир жумада бир жолу. Болбосо бир айда. Бир жол болбосо бир жылда бир жол. Болбосо өмүрүңүздө бир жол хотя бы. Ошону азыр мына жолдорун азыр айтып беребиз. Соопторун дагы айтабыз. Ибн Аббас разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аббас ибн Абдул Мутталиб, Пайгамбарыбыздын атасы менен бир тууган Аббас деген бар эле. Авасы. Авасын аябай жакшы көрөт эле. Ошол Аббаска, авасы Аббаска айтып атат. Я Аббас, я амма, ала отика, ала амнахук, ала ахбук. Мен сизге бир касиет берейинби? Бир кут берейинби сизге бир? Ушундай бир улуу белектерди берейинби дейт. Пайгамбарыбыз айтып атат Аббаска. Ошо аркылуу баарыбызга тиешелүү. Ала аф'алу лака 10 хисал. Сизге бир 10 касиет берейинби? Кандай дейсиз? Тартып аласам. Иза фаалта залика гафараллаху лака дамба кулла. Эгер ошону кыла турган болсоңуз, Алла сиздин бардык күнөөлөрүңүздү кечирет дейт. Аввалаху алгачкы күнөөлөрүңүз, ахираху акыркы күнөөңүз, кадимаху мурунку эски күнөөлөр, жадидаху жаңы күнөөлөр, хатаху катак кетирген күнөөлөр, амдаху атайлап кылган күнөөлөр, сагираху кичине күнөөлөр, кабираху чоң күнөөлөр, сирраху жашырын күнөөлөр, аланияту ашкере күнөөлөр. Ушу мына 10. Ушунун бардыгын Алла таалам кечире берет дейт. Ашыры хисалы мына экен. Ал кандай болот экен? Антусалли арба ракаат, 4 рекет намаз окуйт экенсиз. Канча рекет? Давай, Куда кааласа, бүгүн окуйм дегендерге мен айтып берейин, болсо айтпай эле коеюн. Ошондой кылайлы. Кандай дедиң эле? Кана ким бүгүн окуйт иншалла? Бүгүн окуй тургандар. Анда айтайлы, эми мына лайыктуу. Чын да, бул маалымат үчүн эмес да бул. Амал үчүн. Не үчүн экени? Мага да Алла товфик берсин, сиздерге да товфик берсин. Мына сабактарыбызга катышып аткан канча деген машалла чет мамлекеттеги мекендештерибиз бар, машалла. Алла таала баарыбызга товфик берсин. Окуйбуз да Куда кааласа. Азыр мына кышында спокойно окусак болот. Азыр саат mesela 8'de эле бүтөт, 7:30 куптан үйгө барып алып, курсак тойгозуң, даратты жаңылап туруп, сырады. Болсо тахажжудка туруп окусаңыз мындай. Түндө окусаңыз ыржыргал. Телефонду өчүрүп, эшикке чыгарып коюң. Кыбланы карап, ана ызычы болбосун, бала чакаларды уктап уктагандан кийин окуң. Шашылбай окуң, ат души окуң. Я Алла деп туруп. Так, адам баласы билесизби? Шайтанды кууй турган жолун айтып берейинби? Шайтан бизге алаксты өрөт, ар нерсе кылып элечи. Ар кандай ой, ар кандай суроолорду, күмөндөрдү сала берип эле биздин амалыбызды бузат да болчу. Ошон үчүн сиз сразу айтыңыз. Мен жок элем, ким бар кылды? Мен жок болом, кимдин алдына барам? Айтыңызчы ушуну. Мен жок элем, ким бар кылды мен? Мен жок болом, кимдин алдына барам? Болду, шайтан качат дейт. Точно качат. Начало, конец деп коет орус. Биздин башыбыз каякта, аягыбыз каякта. Жок элек, жараткан Алла таалам бет тамчыдан кандай кылып жаратты? Я Алла, ошону эстеп туруң менен. Жай намазга. Эртеге кечпей мына канча адамды көрүп атасыз. Биз да жок болуп кетебиз. Алланын алдына бара турган күн келет. Дененин баардыгы чирип кетет. Топурак менен үстүнөн таштар таштап, дебелеп. Болду. Ал жак азма суук болуп атат, газ не болду, свет болду, вопрос болбойт кабырда. Жөн эле ошол жерден таштап коесуң. Төшөгө ham салбайт сага даже. Төшө салып берген көрдүңөрбү? Подушка коюп бергенди көрдүңөрбү? Я, печкага киргизип койду бирөө. Жок, жөн эле. Мына. Кана рух, жан кайда кетти? Жан кайдан келди деген. Жан. Ошон үчүн иншалла мынаны шайтанды кууй турганы. Ошон үчүн иншалла окуйбузбу бүгүн? Айтып берейин анда. Кеттик менен окуйбуз. Бисмилла. Не деп атат? 4 рекет таспих деп ниет кыласыз. Кандай деп? Я Алла, мынаке, сен разычылыгың үчүн
4 reket tasbih namazды оқығанға ниет қылдым. Қыбыламы жүзге қарап, қыбылаға қарап, то есть жүзімді қыбылаға қарап, қалыс Алла үшін Аллаху акбар дедіңіз, кетті уже. Ниет не деткенбіз? Tasbih namazı. 4 reketten namaz okuyuz. Taqra fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab ve sura. Her bir rekette murdağıdayla Fatiha'nı okuyusuz. İçinizden amin, zam süre okuyusuz. Koşumça süre. Ha? Bu düşününtü okuyup duruyoruz da. Fa idha faragta min al-qira'a fi awwal rakaatin, misali Fatiha'nı okudunuz, içinizden amin dediniz, zam süre okudunuz, büttünüz hem. Rükûga varışınız gerek de. Ne kılışınız gerek? Rükûga varışınız gerek. Faqul ve anta qaim. Rükûga barvastan turup şaşılbay turasız. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar 15 marra 15 yol aytasız şunu. Düşündünüz mü? Zam süreni okup bittiniz. Rükûga baramız mı yok bu? Yok. Barvay turup öyle 15 yol neni aytatkenmiz? Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Bitti. Buna. Uşunu 15 yolu aytasız. Kantip sanaysız. Mancalar var go. Basıp koya öresiz. Ne kılırız? Mınday kılıp oturbanız. Makruh olup kaladi. Namazda mancalar menen monday kılıp sanagan makruh. Ha bırak baskan adaşıp ketpешиңiz керек de. 10 boldu bu, 15 boldu. Bunda bir basıp kelsеңiz mындай basıp çi. Түшүндүңүзбү? Кармап турасыз, катыраак басып турасыз. Кийинкисин кое бересиз. Мына. Ушинтип көңүлүңүздө 15 минут санайсыз. Андан кийин рүкүгө барасыз. Кеттикпи рүкүгө? Да. Summa tarka. Rükûga bardınız. Fataqulu ve anta raki 10. Oşol yerде turup rükûde birinci Subhana rabbiyal azim 3 jol aytıp koyuңuz. Bittimi? Andan keyin azırkını 10 jol aytasız. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Qancha jol aytabız? 10 jol aytdınız. Samiallahu liman hamida deb turdunuz. Ne kıldınız? Summa tarfa ra'sa. Анан кейін сіз көтеріп тұрдыңыз. Мақұл бу? Ошол жерде турган бойдан 10 айтасыз дагы. Сами Аллах лиман хамида дегенден кийин Роббана лакал хамд айтасыз. Андан кийин Субханаллах валхамдулилlah ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Канча жол болду? 10 жол. Сумма тасжуд. Эми бая саждага барасыз кадимки эле. Саждага барып 3 жолу Субхана роббиял а'ла айтып коесуз. Анын аркасынан фатакулаха 10 жол айтасыз. Субханаллах velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. Саждада. Түшүндүңүздөрбү? Каякта я? Саждада туруп. Summa tarfa ra'sah min as-sujud. Кийин саждадан башыңызды көтөрөсүз. Аллаху акбар деп отурасыз. Отуруп эки сажданын ортосунда 10 жолу да айтасыз. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. 10 жол айттыңызбы? Fataqulaha 10. Summa tasjud. Эми экинчи саждага барасыз. Birinci 3 jolu Subhana rabbiyal a'la özünükünü aytasız, sajdanыкын. Keyin mına zikrдикин aytasız. Tasbihni aytasız. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. 10 jol boldu? Ya. Tamam. Summa tarfa ra'sa minas sujud. Keyin qayra ekinchi sajdadan oturasız, başыңызды көтөрөсүz дагы. Fataqulaha 10 jol aytasız. Qancha jolu? Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu akbar. 10 jol aytasız. Ушул 75 болот. Qancha oldu? 75 oldu. Bir rekette uşul. İkinci rekette kodum uşunday kılasiz. Üçüncü rekette kodum uşunday kılasiz. Dördüncü rekette kodum uşunday kılasiz. 75, 75, 75, 75, 300 болады. Qancha oldu? Mına. Uşul yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan fadalika 75 fi kulli rak'atin ve hiya 300 fi 4 rak'at. Mına 75 her bir rekette 4 rekette kılasiz. Bulmasanız 300 болады. Ne olur kene? 300 bolot. Emi uşu boyunca Abbas razıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday deb aytadi da. En istata'ata an tusalli fi kulli yawmin marratan faf'al. Eğer de uşun namazdı, tasbih namazdı gün sayın bir jolu okuğanga güçünüz jetseçi okuңuz dedi. Gün sayın bir jolu. Gündüz okuysiz bu, tündöz okuysiz bu. Maşallah. Meçitte video ayrılması yok. Bir jol okusanız kılınız bunu. Tak. Andan keyin aytadi. Mınday deydi. Fa illam tastati.
Эгерде күн сайын окуганга мүмкүнчүлүк жокпу? Fa fi kulli jum'atin marratan. Анда bir жумада bir жолу окуңуз хотя бы. Bir жумада bir жолу. 6-күнү, базар күнү, жаса кайсы күнү бош болуп калсаңыз. Fa in lam taf'al fa fi kulli shahrin marratan. Эгерде bir жумада bir жолу окуй албасаңыз, анда bir айда bir жолу окуп коюңуз хотя бы. Bir ayda bir эле жолу окуп коюңуз. Ушул амаздычы. Fa in lam taf'al. Эгерде bir ayda bir жолу окуй албасаңыз, fa fi kulli sanatin marratan. Анда bir жылда bir жолу окуп туруңуз. Bir жылда bir жолу окуп туруңуз. Fa in lam taf'al. Эгерде bir жылда bir дагы окуй албай калсаңыз, анда fa fi umrik marratan. Өмүрүңүздө bir жолу хотя бы окуп алыңыз. Машалла. Кана ушул жерде бүгүн отургандар ниет бар окуганга бүгүн? Бүгүн дейм. Кийинки жумада эмес, бүгүнкү иншалла. Ниет кылайлы. Бирок мына күчүбүзгө жараша бөлүп койду да азырчы. Жыргал эле болду да бизгечи. Туурабы? Эң жалкоого өмүрүндө bir жолу окуса болот экен. Андан кийин кичине аракет кылам десе, bir жылда bir жолу экен. Bir айда bir жолу. Машалла. Bir жумада bir жолу. Күнүнө bir жолу. Мынакей 5 этапка бөлүп койду. Каалаганын тандаңыз, сизге ыктыяр берди. Ахиретке ошого жараша. 20-25 мүнөттө окуп. Мына. Болот. Раваху Абу Дауд ва Ибн Мажа ва Ибн Хузайма ва Табарани. Айтат. Ушул хадис, азыркы айтып аткан хадис. Абу Дауд китебинде бар. Ибн Мажа китебинде келет. Ибн Хузаймада келет. Табараниде келет. 4 китепте келип атат. Ва кала фи ахирихи, акырында мындай деп айткан, угуп алыңыз. Фалау кана дунубук мисла забадил бахр ау рамли алич гафараллаху лака. Эгерде ушундай окусаңчы, сенин күнөөлөрүңчү жер бетиндеги кумдун санынчалык болсо кечирип берет Алла Таала. Жер бетинде канча ненин санынча дедим? Кум. Кыргызстандын кум эмес, анау Казакстандын чөлүн көргөнсүзбү? Канча кум бар? Африкага барсаңыз аны көрөсүз кумдарды. Ошончо санынча күнөөсүн кечирип берет. Алла.